Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасанджо Харчи, Мариям Кавияни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганджали, костюмер Нази Партавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердин жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердин жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами. Илгери ааламда Кудайдан башка эч ким болбоптур. Бешти адам ата менен обене гана жашашчу. Бешти алардын жашоосу үчүн баардык шарттар болгон. Эмне кааласа ошонун баары бар эле. Бирок бир бак бар болчу. Анын мөмөсүн жегенге Кудай тыюу салган. Ал эмне болгон ба, апа? А сен кандай бак болушун каалайт элең? Алма бак. Мейли, алма бак болчу деп элестетели. Анда эмесе ук. Күндөрдүн биринде шайтан келип, аларды ошол бактын мөмөсүн жегенге азгыра баштайт. Апа, бул шайтанбы? Ооба уулум. А бул жылан да? Ооба, бул жыландын кебетесин жамган шайтан. Уланта бериңиз, апа. Ошентип шайтан адам ата менен обе Бул эмне болгон, апа? коркпо уулум. Бул мышык болсо керек. Дагы бир нерсени сындырып алды го. А балким мышыкка айланган шайтан болуп жүрбөсүн? Саха. Жан аябай катылап кирди го. Киргиле. Кана, жүргүлө.
Дагы айтып бериңизчи, апа. Калганын эртең окуп берем. Мейсам коркуп жатат. Мейсам укпай эле койсун анда. Чоң энем бөлмөсүнө барсын. Мен угам, апа. Уланта бериңиз. Мен коркпойм. Кана, кайсы жерден токтодук эле? Адам ата менен опа энени шайтан азгыра баштаган жерден. Аха. Шайтан адам ата менен обо энени Кудай тыюу салган бактын мөмөсүн жегенге азгырат. Кудай аларды жазалап, бейиштен кубалап салат. Бир эле алма үчүнбү? Ал алма күнөө дегенди түшүндүрчү кызым. Апа, мен бананды жакшы көрөм да. Эгер мага 10 килограмм алма берсе, бирөөсүн да жебейм. Аягына чейин окуганга мүмкүнчүлүк бересиңерби? Апа, дүйнөдөгү эң бактылуу аял ким болгон билесизби? Обо эне. Ооба, анткени анын күйөөсү адам ата болгон. А сен билесиңби? Адам ата дүйнөдөгү эң бактылуу эркек болгон. Эмнеге? Анткени анын кайненеси болгон эмес. Менин атам да бактылуу. Анткени атамдын да кайненеси жок. Мейсам, бул жөн эле тамаша да. Апа, шайтан азыр каякта жүрөт? Мен анын кайда экенин билем. Ал азыр тараканга айланып, сен жаткан төшөккө кириш үчүн кондиционердин түтүгү менен үйгө кирип келатат. Апа, кызыңызды жөндөңүзчү. Сага кайдан эслерди айтпачы. Кеч болду, эми жатып уктагыла. Апа, суранам, айтыңызчы. Шайтан азыр кайсы жакта жүрөт? Шайтан баардык жерде. Ал кеч жаткан балдарга барганды жакшы көрөт. Ошон үчүн батыраак жат. Сага келе электе. Төшөктүн ичине кир. Түнүң көрү бейпил болсун. Эмне болуп кетти, апа? Коркпой эле кой, уктай бер. Апа, кетпеңизчи, биз коркуп жатабыз. Макул, акырын, чоң энеңер ойгонот. Эмне? Эмне болду? Уур кирди чоң эне. Каяктагы ууру? Бул шайтан. Болду, токтоткула. Ай, булар эмне уктабай жүрүшөт, Ранажан? Билбейм, апа. 2 сааттан бери жомо окуп берип жатам, дагы эле уктабай жатышат. Ошон үчүн айтам, түшкү тамактан кийин уктатпа деп. Ылдыйда кандайдыр бир үндөр угулуп жатат, карап келейинчи. Токто чогуу баралы. Жок. Чоң эне, кетпегилечи, жалгыз коркубуз. Ооба. Ай, эмнеден коркосуң? Сиз балдар менен кала бериңиз, мен өзүм барып келем. Сен коркпойсуңбу? Жок, эмнеден коркпок элем. Жаан жаап атпайбы? Анын үстүнө шамал, бороон болуп атат. Жаан жакшылыкты алып келет. Жекет болоюн, жүргүлө.
саламатсызбы? Тегеран такси болуп жатат. Полиция 158, полиция 110 угуп жатат. саламатсызбы? Биздин корого ууру кирди. Мен балдар менен үйдө жалгызмын. Эмне кылышым керек? Тынчтаныгыз айым. Биринчиден үйүңүздүн эшиктерин жабыңыз. Эшик жабык. Дарегиңизди айтыңыз. Шариаттын көчөсү. Анан Якчал көчөсүнүн бурчу. тагыраак айтсаңыз. Дорна 16-үй. Күтө туруңуз, биздин күзөттөгү кызматчыбыз бар. Тезирээк болгулачы. Бул мен, Рана. Рана. Ой, Кудай, келе кой. Келе кой, ич кой. Ич өзүңө келе түшөрсүң, ич. Ай балам, бул эмне кылганың? Сен биздин жүрөгүбүз түшөт деп ойлогон жоксуңбу, айланайын, ушу кантип болсун? Жаш бала болуп кетесиң да. Балдар эмес, мен да коруп кеттим. Мен жөн эле тамашалап койдум да, апа. Тамашалап? Бул эмне болгон тамаша? Болуп тур. Кечиргиле мени. Мен мындай болуп кетерин билген жокмун. Кечиргиле мени, кечиргиле. Сен эртең келем дебедиң беле? Ооба, эртең келмекмин. Жумуштарымды эрте бүтүрүп чыктым. Кудайга шүгүр. Келе кой, аягына чейин ич. Рахмат апа, жакшы болуп калдым. Макул. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды. Эмнеге сен кородогу жарыкты оңдоп койбойсуң? 10-чу шам күйүп кетти. Сөзсүз оңдойм. Сен мени кечирдиң деп айтсаң, мен кородогу жарыкты оңдойм. Эгер апам кечирсе, мен кечинде төшөккө siiп коем. Мисам, Мунун баарына атам күнөөлүү, коркутуп бизди. Сен учурдан пайдаланба. Эсиңде болсун. Эгер сийсең, мурун сүйлөшкөндөй 3 күн шылдыңдайбыз сени, айтып коеюн. Анан дагы шылдыңга каласың. Болдучу. Эми карагыла, мен силерге эмне алып келдим билесиңерби? Бул сага кызым. Аябай кыз экен. Бул жөнөкөй курчак эмес. Бул сыйкырчы. Сен үйдө жок кезде ал үйгө келип, сыйкырдуу таякчасы менен бөлмөңдү жыйнап, жана дагы сен үчүн сабак окуп коет. Эмне деп эле атасың, каяктагын барын айтып. Бала ишенип калат да, ал өзү деле кыял кеч. Ал эми бул Мейсамга. Бул эмне? Компьютер оюндарыбы? Бул базарга жаңы келген эң акыркы чыккан унаа жарыш оюну. Сеникине меники салып көрдүңбү? Болдучу. А бул сизге, урматтуу апа. Ой, рахмат айланайын балама. Сени убара кылайын деген эмесмин. Бул белек сизге татыктуу эмес. Ой. Мага да ушул керек болчу да, балам. Буйрусун. Эми менин эрктүү, назик жубайыма. Бул сизге. Сага жакшы жарашат. рахмат сага. Кудайга шүгүр. Мени кечирдиң окшойт. Ооба. Бирок дайым эсиңде болсун. Экинчи минтип тамашалаба. Баса, кечээки экзамениң эмне болду? Айдоочулук күбөлүгүңдү алдыңбы? Жок. Сен эми рекорд койдуң, Ранайым. Бул 7-чи жолу турабы? Инструктор сен айтагандан корксоң, айдоочулук күбөлүктүн эмне кереги бар деди. Мен корккон жокмун. Мен этияттап жатам. Ооба, албетте. Этияттык акылдуулуктун белгиси.
Кечээ Мотамеди ажы чалды. Сени менен сүйлөшөм деп. Анан эмне дейт? Билбейм. Эмнеге мечке келбей калды деди. Сени шаарда эмес, бир нече күндө келип калат дедим. Бүгүн кечинде барып жолугам. Эмне болду? Сен сат берген көнөктү үйгө унутуп коюптурмун. Мүмкүн кайрылабыз. Неге кайрылабыз? Узунураак болуп атат. Кыскартканга берсемби дегем. Макул, эртең деле беребиз да. Эртең Хамедикине конокко барганда кийин дегем. Алар бизди конокко чакырышты беле. Мен кайдан билейин? Эртең Тайкемдин туулган күнү да. Эстедим. Барасың да. Ооба, албетте. Бирок бир аз кармалып калам. Түз кечки тамакка барам. А бизди ким жеткизет? Такси жеткирет, кызым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн эрте келдиңиз го, Тахир мырза. Келишимге кол койдуңузбу? Ооба. Эмне жаңылык? Жакшы жаңылык. Сизге Турак жай кооперативинен кат келди. Бул отчетту компьютерден бат-баттан терип, мага кол койгонго алып келиңиз. Суфи мырза менен байланышып, жолугушуу уюштуруңуз. Жарайт. Жаңы алынган батирдин урматына кандай шириндик алып келейин? Өзүңүзгө жакканын ала бериңиз. Менде кассанын акчасы бар. Сизге канча айтам? Фирманын акчасы фирмага гана жумшалыш керек деп. Фирмага ушунча кызмат кылып, анан ушинтип айтасызбы? Мен фирмага кызмат кылгандыгым үчүн айлык алам. Алыңыз. Сиздин уруксатыңыз менен. Рахмат. Фархонда айым. Мектага кандай болуп калды? Жакшы. Аллергияда. Бирде жакшы, күчөсө бирде жаман. Кудай таала мага ден соолук берсин. Рахмат. Жок, бүгүн даяр болбой калды. Эртең чалыңыз. Эчтеке эмес, жакшы туруңуз. Иш илгери Рана айым. Рахмат. Бүгүн эл көп го. Хейдарпыр мырза. Хамид ханым бүгүн дагы эрте кетем деген. Ага дагы куда түшүп келиптир. Бул сизге. Кийинки кезек сиздики. Рентгениңиздин сүрөтүн алып докторго көрсөтүңүз. Рахмат. Бул кыз качан турмушка чыгат болду экен? Эртерээк кутулсак болду. Биздин курбулар да ушинтип айтышабы? Салам. Сен менден 4 жолу өч алдың. Тамашаң бүтпөй Анда эртерээк турмушка чык. Биринчиден Кудай буйрса турмушка чыксын деп, андан кийин бактылуу болсун деп айтышың керек да. Мен да ошону айтып жатам. Сен 4 жол эмес, 40 жол айтышың керек. Уксаң, сен биринчи эле Куда түшүп келген жигитке турмушка чыктың беле? Жок, бирок менимче бул 20-чы жигит болсо керек. Сага Куда түшүп келаткан. Ошондойбу? Эми эмне кыл дейсиң? Анан дагы мен силерге тандоо турунан өтпөй, үйгө кирбей калгандарды айткан жокмун да. Айтам деп унутуп калсаң керек. Бирок бул жолкусу башкача болсо керек. Ооба, чын эле башкалардан айырмаланып турат. Ал апамдын тайэжесинин күйөөсүнүн алыскы досу. 1-2 жолу коноктон көргөм. Чынын айтсам, мен аны качан Куда түшүп келет деп күткөм. Эртеле келиш керек болду. Кудайга шүгүр. Буйрса эртең кудалашсын деп шириндиктерди алып кел. Кудай буйрса. Бирок Нахичан, сенден суранам, өзүңдү карма, алданып калба. Эң башкысы күйөө эле эмес, алардын үй бүлөсүн, апасын кара. Болуптур чоң эне. Эми бара берсем болобу? Көрүшкөнчө. 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 Арта пантракам агыла тургандарды көп кармаба. Батыраак жибер, кечиктирбе. Акбар айым. Угатам. Телефон койбой туруңуз. Ранажан. Телефонго. Алло.
Салам. Сени Кудай албаган эмеректен, үкөктөгү эски буюмдардан бошотом. А буларды эмнеге эстеп атасың? Кийинки аптада жаңы үйгө көчөбүз. Аларды ал жака алып баргым келген жок. Кайсы үй? Биздин Батирге. Ал көчүүгө даяр. Акбар айым, кийинки кезек сиздики. Алло. Рентгендин сүрөтүн алып докторго көрсөтүңүз. Угуп атам. Эмне унчукпайсың? Сүйүнүчтөн эмне айтаарымды да билбей калдым. Каяктагы бир болбогон Батирге эсиңди жоготпо. Менин Батирим жөнүндө антип айтпа. Охо, эч нерсе чечиле элек. А сен азыртадан өзүңө каттап алдыңбы? Кечир, биздин Батир. Бексат. Угуп атам. Байка апам каршы болбосун. Сен аны билесиң да, тигилүүдү аябай жакшы көрөт. Кудай буйрса, каршы болбойт. Ачкычты алмайынча апама эч нерсе деп айтпа. Апам макул болбосо, биз эч жакка барбайбыз. Сиз айткандай болот, айым. Бул жакта кардарлар өтө көп. Мен барышым керек. Көрүшкөнчө. Эмне жаңылык Рана? Жакшы жаңылык. Шириндикке жибергенге бирөөнү таба бер. Салам. Салам. Бул жакта эмне болуп атат? Мен сага бир нерсе айтсам, сен аны чын кабыл алыпсың. Демек бул тамаша болчу экен да. Жок. Бирок сен баарын эрте баштап алдың. Билесиңби, менин кылчу жумуштарым өтө көп. Рана, апама эч нерсе айткан жоксуң да. Жок, мен оюмча ал шектенип атат. Бекзат. Балким биз көчпөй эле турабыз, кереги жоктур. Бирок биз чынында эле көчүшүбүз керек. Ага эжелериме тиешелүү мурастын бөлүгүн бериш үчүн биз бул үйдү сатышыбыз керек. Ошондо гана апам экөөбүздү жайыбызга коюшат. Бул үн алгыны сатпа. Муну өзүмө калтыргым келип атат. Саламатсызбы? Саламатчылык балам. Келдиңби аман эсен? Иш илгери. Рахмат балам. Эмне жаңылык? Жаңылыктын баары силерде да. Үйүңөр качан көчкөнгө даяр болот? Жакында деп айтышты. Кудайга шүгүр. Баса, силердики эмес. Биздин үй. Бизден оңой эле кутулам деп ойлобоңуз. Сиз билесиз да, мен апасынын сүйүктүү баласымын. Садаган кетейин. Рахмат апа. Канча бөлмөлүү? 3. Куттуктайм силерди. Апа, силерди куттуктайм эмес, а бизди куттуктайм. Болуптур, макулмун. Бара кой эми, чечинип келе кал. Рахмат сизге. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح Салам алейкум. Салам алейкум ва рахматулло. Кандайсыз? Иштериң кандай? Жакшы, баары өзүңүз. Кудайга шүгүр, баары жакшыбы, Бекзат таксы. Рахмат, ден соолукта болуңуз. Бекзатжан, 1 мүнөт күтө тур. Мен муну бүтүрүп алып анан сени угайын. Макул. Кандай сулуу кол жазмам Мутамеда ажы. Сиздин кол жазмаңыз сулуу экенин билбептирмин. Мен өмүр бою кол жазмамды сулуулап келетем, кымбаттуум. Мен каллиграфияны 7-8 жашымда үйрөндүм. Чоңойгондон кийин фронтко барып, катардагы башчы болдуңуз анан. Ооба, согуш бүткөндөн кийин мен имам болуп, сүннөт кийимин кийдим. Демек, өмүр бою катарда болдуңуз. Азыр деле башкы катардамын. Бирок кызыл катардан. Адам баласы аттабаган катардамын, Бекзат ага. Ажы, мен кайсыл катардамын? Бул жактабы же аркы жактабы, катардын башындабы? Эч жакта. Сен катардын аягындасың. Мен сени сагындым. Мен сизди ал жакта да эстеп жаттым. Бул сизге. Бул эмне? Бул сизге. Булар сизге таттыктуу эмес. Рахмат сага. Жөн эле койсоң болмокта, Бекзат. Кабыл алып коюңуз, ажы. Бирок мен Шах Абдулазимдин көрүстөнүндөгү атырдын жытын жакшы билем. Бул чет өлкөдөн. Сөз берем, бериңиз мен ачып. Болуптур, жакшы. Белегиңизди кабыл алдым. Сиз мага эмне айтайын дедиңиз эле? Мен эч нерсе. Бирок сыртта бир киши отурат. Сага бир жумушу бар экен. Сени ал үчүн дуа кылып коюусун суранда. Ким ал? Ал чоочун киши эмес. Сен аны тааныйсың. Азыр ал короодо отурат. Сени күтүп атат. Мен кайра келем. Макул. Сени качан бошотушту? Салам. Биринчиден учурашыш керек. Качан чыктың деп сурап жатам. 2-3 жума болду. Отурбайлы. Мен турайынбы? Бул жакка эмнеге келдиң? Жумуш издеп жүрөм. Мотам эже ажы сага кайрыл деп айтты. Балким сенин ишканаңда мага ылайыктуу жумуш чыгып калар. Мен агыш дегим келет. Агыш дегим келет? Сен ушуну мага айтып атасың, Рамин? Сен оюңча мыйзам чегинде тапкан акчаң туура эмес жаман иштерге колдонулбайт дейсиңби? Же жаман иштериңе сөзсүз мыйзам чегинде акча табыш керекпи? 5 жыл түрмөдө отурдум. Мен мурун кудай эмесмин. Өткөн иштериме өкүнүп атам. Өкүнүп? Бул жомогуңду сени билбеген кишиге барбайт. Мен бардыгын ордуна койгум келет. Кантип?
Кантип сен намысын жоготкон кыздардын намысын ордуна коесуң? Сен алардын бетине так койдуң. Эми сен алардын бетиндеги такты кантип өчүрөсүң? Мен ошон үчүн өзүмө сөз бердим. Өмүрүм өткөн чөктү бир дагы аялды карабайм деп. Сен өзүң жооп бербейсиң, Рамин. Сен каалоолоруңга бактылуу гана. Каалоолоруң кайсыл жакта болсо, сен ошол жактасың. Сен сөз бергендерин колуңа акча тийгенге чейин эле сен өзүңдү акча менен гана барктуумун деп ойлойсуң. Бирок мурун кандай болсоң, ошол бойдон каласың. Мага мындай сүйлөгөдөй сен кимсиң? Бекзат. Мага сенин жардамың керек. Мен мурункудай болгум келбейт. Биз адам баласы кээде ката кетирет экенбиз. Сен дагы. Жок, Рамин. Мен сендей эмесмин. Менде сеникиндей кемчиликтерим жок. Пара менен жаап салгандай. Мен сендей алсыз бош эмесмин. Бирөөнүн намысына шек келтиргендей. Мени өзүңө салыштырба. Мен сага окшош эмесмин, Рамин. Азыр тур да кет. Экинчи мен тынчымды алба. Сен менен сүйлөшкөн мен үчүн уят. Бекзат. Мечиттин жанындабыз болбосо. Сүйлөштүңбү? Ооба, ажы. Сиз аны менден да жакшы билесиз да. Эмнеге аны мага жибересиз? Эмнеге сиз мени ал үчүн жооп берет деп күтүп атасыз? Эгер өзүм ага ишенбей жатсам. Ал кайра келгиси келип атат, Бекзат. Биз ага жардам беришибиз керек. Мындай өткөн жашоосу күңүрт адамдарга жардам берүүгө болбойт, ажы. Сыноодон өткөндөрдү кайрадан сыноонун кажети жок. Бул макалды сиз өзүңүз дайым колдоносуз. Жок, Бекзат. Бул учурда эмес. Угуп тур. Биз экөөбүз окуучусу жалкоо, окубаган, жеңил ойлуу мугалимдерге окшошпуз. Бирок бул биз аларга сабак берүүбүздү токтотушубуз керек экенин далилдебейт да. Биз аны сыноодон өткөрбөй кое албайбыз. Биз пендебиз да. Маузубилла. Биз өзүбүздү эч качан Кудайдан жогору кое албайбыз да. Адам баласы эмне болуп жатканын Кудай баарын билет. Бирок ал эң эле төмөн, наадан адамдарды да кечире билет, Бекзат мырза. Биз андай адамдарды жалгыз калтырбашыбыз керек. Кудай да бизди жалгыз калтырбайт. Мен антай албайм, ажы. Мен ал үчүн эч нерсе кыла албайм. Ал мени ушунчалык ренжитет. Чынында эч жардам бере албайм. Мени мындан бошотуңуз. Алло, салам Бекзат. Биз кетип жатабыз. Сен бүгүнкү кеч тууралуу унуткан жоксуң да? Жолдо абайла. Тез айдаш үчүн эртерээк чык. Биз сени унаадан күтөбүз. Кечикпе. Абайласын ага айтчы. Кечикпей кел. Сен келмиче майрам башталбайт. Макул. Тезирээк кел. Көрүшкөнчө.
Бергиле. Бул шашылыш, Тахири мырза. Айым, компьютер катып калды. Чалып айтыңыз, оңдоп беришсин. Макул. Турак жай кооперативине Темирүү мырза сиз менен жолугуштуруумду суранды. Эмнеге? Батирдин ачкычын тапшыруу үчүн. Жолугушун эмне кажети бар, келип сизге таштап койсун. Билишимче, сизге айта турган маселелер бар го. Абдан жакшы, кайсы бир убакытка жолугушуну белгилей бериңиз. Макул. Сиздин уруксатыңыз менен. Рахмат. Film Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салидинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.